Саламатсыздарбы? Мен Эльнура Эриковна, программист жана мени машыктыруучу. Бүгүн дагы бир сонун суроо келиптир. Альцгеймер деген кандай болот? Кандай мээбизде ошол Альцгеймер процесси жүрөт? Ошону кантип алдын ала алсак болот деген. Эми биз көбүнчө азыркы учурда деменция деп айтабыз. Бул деменция өтө чоң категория медицинский. Ичиндеги бир бөлүк, бир 50-60% бөлүгү бул именно Альцгеймер боюнча да. Эми бул оору деген сиздер билесиздер, унутчаактык. Эми бизде кандай болот? Бизде деген маалыматтарды унутуп баштайбыз. Жана байланыштарды жоготуп баштайбыз да. Мисалы үчүн биринчи башында силер бирөөнүн атын унутуп каласыздар. Аты ким эле экен депчи. Анан карасаңыздар, бир нерсени айтып берем деп эле ошол сөздү таппай эле издей бересиңер. Бул биринчи симптомдору. Мен ойлойм 30 жаштан өйдө даже андан деле жаштар ушуга күбө болушат да. Атты унутуп калат, анан сөздөрдү таппай калат, анан бир нерсени кайталабаса унутуп калат да, улам элечи. Бул биринчи симптому. Анан экинчи симптому кичине оорураак да. Бул адамды тааныбай калат, такыр элечи. Көп ой жүгүртө албай калат, анан өз алдынча бир нерсени кыла албай калат да. Бул уже экинчи стадиясы. Эми Альцгеймер бул карылыктан болот деген нерсе жалган деп ойлойм. Анткени Альцгеймерде бизде эң маанилүүсү бул нейрондордун ортосундагы байланыш үзүлүп кеткенде, жоголуп кеткенде. Мен мурдагы подкасттарда да аябай жакшы түшүндүрүп бергем. Нейрон бизде өтө көп. 85-86 миллиардтан ашык мээбизде нейрон бар. Нейрон баарыбызда бар. Нейрон кайра өсүп, кайра өлүп тирилет деген нерсе жок. Баарыбыз ошол нейрондорубуз бар, алардын баары мээбизде бар. Мээбиз эс тутумубуз ошол нейрондордун ортосундагы байланыштардан түзүлөт. Эгерде биз ошол эки нейронду эки айыл деп алсак или эки шаар деп алсак, ортосундагы жол болот го, ошонуңуздар таштак болуп, анан баткак болуп ушундай турганда, сиздердеги ошол нейропластика деп коебуз ошол жолдучу. Анан ошол жол сиздердин нейрондун ортосундагы жол жакшы эмес деген сөздү билдирет. Ошол убакта сиздер унутуп баштайсыздар. Бирөөнү тааныбай калганда, экинчи этапка өткөндө, ошол жол таштак, баткак болуп, анан чөп басып жоголуп кетет да. Ошол Альцгеймер оорусунда ошондой байланыштар жок болуп калганда, биз унутуп баштайбыз. Жалкоо болуп калат. Анткени жалкоолукта бул ошолордун кесебетинен да, анткени жол жок болсо, сиз бир айылдан эки айылга барыш үчүн эч нерсе көрүнбөсө, токойдун арасында болсоңуз аралап жүрө бересиз эч нерсени таппай. Анан жашоодо да ошондой максаты жок болуп калат, бир нерсени каалабай калат. Анан үйдө отуруп эле телевизорду көрүп, тиктеп, деп жашай берет да. Кээ бир ошондой да адамдар болот да. Анын себеби андай, аларды күнөөлөбөйбүз, урушпайбыз. Анткени алардын нейрондун ортосундагы ушундай нейропластика жолдору жок. Ал эми мени машыктырып атканда биз деген, менин курсумда мени машыктырууда ошол эки нейрондун ортосундагы биринчи чөп, анан баткак, анан таштак болуп, анан асфальт жол болот деңиздер. Анан зуулдап бир шаардан экинчи шаарга каттап нейрондун аркасындагы связкалар болуп, биз ушул Альцгеймер оорусун алдын ала алууга болот. Анткени бизди жараткан, караңыздар, ушул жолду эмне себептен нейропластика дейбиз? Анткени сиз мээңиздерди машыктырганда, активация болгондо ал пайда болот. Машыкпасаңыздар, жаңы нерселерди үйрөнбөсөңүздөр, ал жол кайра чөп басып, үзүлүп калат, жоголуп кетет да. Ошондой бир кыска бир түшүнүк менен эң жөнөкөй тилдерге сизге түшүндүрүп берем. Анан Альцгеймердин экинчи дагы бир чоң себеби бул деген узак болгон стресс. Стресске жана кортизол кошулат да. Элестетиңиздер. Бул кандай биздин мээбизге таасир берет? Стресс болгондо бул мээни келип кадимкидей жеп баштайт да. Анан полностью эле
адам баласы уже блокко түшүп калат. Анан ошол мээбизде да гиппокамп деген бар. Ошону полностью блоктоп салат. Ошол себептен узак мөөнөттө стрессте болбоңуздар, дайыма позитивде жүрүңүздөр жана мээңизди машыктырыңыздар. Биздин мээбиз жаңы нерсени жакшы көрөт, жаңы нерсени, кубанычты, бир кызыктуу нерсени кылганда жанакынтип үйрөнгөндө сөпсүз үйрөнүү керек. Бир кайталама жашоо болсо эле бул эмне болуп кетет? Эки нейронун ортосундагы жол жоголуп чөп басып кетет. Ошол себептен дайыма биздин жаратылыш ошондой. Дайыма жаңы нерсеге умтулуңуздар, үйрөнүңүздөр жана өнүгүңүздөр. Жаштарда деле бар да, эмне себептен болуп атат? Анткени биз телефонубузду момундай допамин берген кичинекей видео, телефон, Instagram, TikToктор менен жыргап эле канча убакыт өткөнүн сезбей эле жыргап көрө берип эле анан мээбизди ошентип кирип чыкмагып тарбиялап атабыз да чындыгында. Бүттү ошол. Анан мээ айлайт, университетке баргандачы мугалим сүйлөгөндө же мектепке барганда мугалим сүйлөгөндө мээнин баланын мээсине кирет да чыга берет, кирет да чыга берет. Анан таң калбаңыздар, эмне себептен балам окугусу келбей атат, мектепке баргысы келбей атат деп. Ушундай бир себеби менен. Булар деген азыркы балдардын баары телефон менен отуруп көнүп алды да, анан мектепке барып албетте жаттай албайт. Ошол себептен дагы бир жолу кайталайм, мээни машыктырыңыздар. Мен ошол курсту Кыргызстанга азыр алып келдим. Машыктыргандан кийин ушундай кичинекей жаттай албайтам, ырды жаттай албайтам, сабакты аткара албайм деген проблемалардан кутуласыздар. Бала да өзү кутулуп, өзүнө өзү ишеним пайда болот жана өз алдынча эле иштеп, сабагын окуп кете берет. Анткени айтып өткөндөй эле, мен ал телефондордон ала турган допаминди сабагымда эсептер менен, логикалык иштер менен беремин. Бул альтернатива. Албетте, эми курска катталганда, биздин мээни машыктыруу курсуна катталганда бир телефон, бир доступ беребиз бардыгына. Анан экранын аркасына келип алып канча киши окуп атат мен текшербейм. Баарыңыздарды чакырам, бир доступ алып эле, 3 балаңыз болобу, 5 балаңыз болобу, 6, 10 канча балаңыз болбосун, бардыгын балдарыңыздар менен өзүңүздөр да машыгып, жана балдарыңыздарга үйрөтсөңүздөр өтө сонун эффект берет. Ал программада ушундай апаларга балдарымды окутам, же энелер, неберелеримди окутам дегендерге мен тапшырмалардын жооптору менен да берем, өз алдынча текшерип, бардыгы тыпыйып, сабактарын окуп, бирге машыккан. Бул кандай сонун, ошондой мүмкүнчүлүктү колдонуп калыңыздар. Сиздерде дагы суроолор пайда болсо, сөзсүз комментарийге жазып коюңуздар. Анан эмки видеого ошол сурооңуздарга жооп берем.